Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Түз эфирде Насихат радиосунда жана ошондой эле Марва телеканалында Мугалим сааты программасы назарыңыздарда. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүн бизде ошол Мугалим саат программасына атайын төрүбүздүн коноктору келген. Анда ошол сиздерге тааныштырып өтсөм, алыскы Баткен жеринен, элинен келген биздин урматтуу устатыбыз агайыбыз келген. Бакир Матаев агабыз. Кош келдиңиз агай. Жана ошондой эле номер 97 кесиптик лицейдин тарбия иштери боюнча мүдүрүнүн орун басары Айсалкын Сабырбекова. Кош келдиңиз. Анда агай, кош келдиңиз. Дагы кененирээк мынакей жамгырда дагы бир аз таза абада келдиңиз. Өзүңүздү тааныштырсаңыз. Кайсыл жерден келдиңиз, кайсыл айылдан келдиңиз? Мен Матаев Бакир, ушул Баткен областынын Кызгай шаарынын Каран айылынан келдик. Кесиптик лицейлер арасындагы 80 жылдык юбилейине арналган спартакиадага келдик. Баткен областынын командасын алып. Канча адам келдиңиздер? 20 адам келдик. 20. Кече келдиңиздер? Кече 25-26 күнү келдик. Азыр балдарыбыз уже мелдешти башташты. Теннистен, футболдон, ордодон ойношуп атат азыр. Ийгиликтер жакшыбы? Эми башталды. Буюрса бирди аласыздар го, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Менет кайсын. Анан айтсаңыз агай, ушул агартууда тажрыйбаңыз канча жыл? 43 жыл болду. 43 жыл, баракелде. Кудай колдосун. Бул деген эми кесип, керемет кесип, агартуучулук. Жакшы, анда Айсалкын айым, кош келдиңиздер. 80 жылдык куттуу болсун. Мынакей Кудай буйрса. Ошол лицей жөнүндө өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз. Биз Кыргызстан боюнча 97 темир жолчулар кесиптик лицей бирден бир темир жолго орто кесиптеги специалисттер даярдаган кесип болуп эсептелет. Темир жолчулар лицейи. Азыркы учурда биз дагы ошо башталгыч билим берүү системасынын жана өзүбүздүн 97 темир жолчулар кесиптик лицейинин 80 жылдыгын өткөрүү менен алектенип жатабыз. Бул жакта 80 жылдыкка болгон 80 жыл деген баягы жөн эле 80 жыл деп айтылганы менен бул чоң 80 жылдык тарыхы бар кесиптик лицейлер жана ошонун ичинен ошол лицейдин ичинен бизге дагы мына 80 жыл болуп отурат. Чоң тарыхыбыз бар. Ошо 1942-жылы ошо сентябрь айында түзүлгөн биздин темир жолчулар лицейи. Ошо жылдан бери өзүнүн мындайча айтканда духун жоготпой, Кудайга шүгүр иштеп келе жатат. Азыркы убакта дагы биз тескерчи от алып, биздин азыркы убакта дагы кесиптерибизди алдыга жылдырып, менен деген балдарды тарбиялоо менен алекпиз. Өзүбүз кандай жакшы нерселерди билсек, ошо кийинки эртеңки Кыргызстандагы келечегин көрө турган жаш муундарга тарбия берүү менен алек болуп келе жатабыз да азыр. Жакшы, баракелде, ийгилик каалайбыз. Анан ошол мугалимдер жааматы канча адамдан турат жана ошондой эле студенттериңиздер канча саны? Биздики мугалимдер жааматы азыр жалпы 82 мугалимдер жааматын түзөт. Биздин окуучулар болсо азыркы убакта 420 окуучуну тарбиялап жатабыз. Канча факультет бар? Бизде жалпы айта кетейин, айта кетиңиз. Машинисттердин айдоочусу, адаштым. Тепловоздун айдоочусу 10 айлык мөөнөттө даярдайбыз. Андан тышкары ошо тепловоздун айдоочусунун жардамчысы 3 жылдык мөөнөттө даярдайбыз. Станциялардын дежурныйлары деп даярдайбыз. Алар 2 жылдык мөөнөттө. Андан тышкары ашпозчу кондитерлерди, электрогазосварщиктерди, приём-сдатчиктерди даярдайбыз. Андан тышкары дагы биздин краткосрочный курстар бар. Ал краткосрочный курстар 3 айлык, 2 айлык жана 1 айлык негизде өткөрүлөт. Осмотрщик вагонов, проводник пассажирского вагона, электрогазосварщиков, компьютер курстары бул краткосрочный, кыска мөөнөттө окулуучу курстар болуп эсептелет. Жакшы. Анан ага айтсаңыз, ошол эми Кыргызстаныбызда дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, бирок
ошондой нерселерди башыбыздан кечирдик. Өткөнкү болуп өткөн окуяларда ушу билим берүүгө өзгөчө дагы тоскоолдуктар болду. Ушул баягы сиздер эми ошол жерде жергиликтүү жаран катарында, кыргыздын баягы мекенчил адамы катарында ушул агартууга өзгөчө эле бир мындай терс таасирлер болду да. Анан эмнелерди айтат элеңиз? Не дейт элек энди азыр балдар ушул кыргыз тажик уруш чыккандан бери бизде онлайнда болуп атат азыр. Онлайн. Баткен районунда ушул 5 лицей онлайнда турат азыр. Окуучулар келбейт сабакка. Онлайнда сабак өтүлүп атат. Калган 6 бизде өзү Баткен облусунда 11 лицей бар да. 11 лицейдин азыр 5 баштап онлайнда окуп атат. Мындай лицейлер окуганга мүмкүнчүлүк барбы, жакшы элеби? Жакшы эле азыр энди көп эле айта албайбыз жакшы деп. Мен өзүмдүн тармагымда айтсам, спорт тармагында. Спорт тармагынан айтсам ошо начар. Эч нерсе жетишпейт, инвентарь жетишпейт. Например, топ дегенде алып бербейт. Балдар өзүнүн акчасын алып ойношот. Мамлекет жактан жокпу ушул каржылоо? Жок, вообще мына бюджеттен инвентарь дегенге бөлүнбөйт вообще. Мына командировочныйга да бөлүнбөйт азыр. Азыр мына бизден 4 лицейди гана директор акча берди. Барып келген. Калган берген жок деп акчабыз. Калды балдар жарымы. Жакшы. Анан неме ушул урматтуу өкүлдөр, урматтуу биздин ошол баягы кыйындар дейличи. Мынакей азыр эми сиз ошол жерден мындай далил болуп айтып атасыз да. Ол болуп аткан окуя. Анан ушул маселени кимдер чечиш керек өзү негизи? Ушул министрликтен чечиш керек. Бизде чоңдордун баардыгы акча бөлүнбөй, баардыгы сонун жайында деп атат го. Жок, кандай эмес. Мына азыр любой директорго барсаң акча жок дейт. Анда акча жок болсо эмне керек бар уюштуруп, бизди кыйнап, келдирип. Проблема бар. Проблемалар чоң көп. Көп, Аны айтышпайт да. Азыр биз келдик, карыз алып келдик. Жетишпейт да эч нерсе. Жакшы. Анан ушу айтсаңыз, ошо 80 жылдык маареке болуп атат. Ушул жалпы лицей канча лицей катышып атат? Анан ошол сиздерден келген эми баягы жол кире дейбиз, жол акы дейбиз. Ошолордун баарын өзүңүздөр алып келдиңиздерби? Кандай? Же мамлекеттен барбы? 11 лицей болсо азыр 4 гана лицейдин мугалимдери, директорлори. Анда чалапыла беришти, жартылай беришип. Ошол 20 балага жеткизе албай жатабыз да азыр. Бир баланы барып келиши эле 2000-ден 4000ге болуп атат азыр бизде. Бишкекке Баткенден. Акча проблемасы болгондой дагы 20 бала калды да бизде. Келбей, полный команда келген, 3 команда келди азыр. Жеңил видтерди алып келди да. Бизде волейболдор калып кетти, көп нерсе калып кетти. Акча каражатта калып. Жакшы, анан ушул баягы бул эми негизги маселе да. Ушул негизги маселе бул эми ошол балдарыбыз толук келсе, команда курамы толук болсо жакшы болмок да. Анан сиз эми көйгөйдү айтып атасыз. Ушул биздин чоңдорго кулактарына күмүш сырга. Анан негизги ачылыш башталды. Кандай болду ачылыш агай? Ачылыш жакшы болду. Кемчиликтер? Кемчиликтер жок эле болду. Сен көрдүңбү? Ооба. Зам министр өзү келди. Барды келишти. Айтсаңыз ушул баягы андан кийинки жатакана, тамак аштар кандай болуп атат? Жатакана Кимдер тосуп атат? Кимдер каржылап атат сиздерди? Жатакананы мына биз азыр 97-лицейде жатып атабыз, жакшы бар жогу. Эжеке ушул обедне кылып бересиз, биз обедке түспөйт кубайт экенбиз. Аякта болуп калат экенбиз. Анан общий балдардын питаниясыны өз жанынан болуп атат да азыр. Өзүңүздүн жаныңыздарданбы? Ошондой болуп атат. Кандай ушу тамак жакшы элеби сиздерде, кандай эми? Эми бул негизинен бизге айтылганда Баткен жергесинен келген бир тууган элибизден келген окуучуларга жана агайларына жатакананы даярдап бергиле деген сунуш болгон. Биз жатаканасын даярдап бердик. Андан тышкары колдон келишинче биз дагы чуркап өзүбүздүн эмебизди кылып атабыз. Мына бүгүн мындай погодада ушундай жаан болуп, аябай суук болуп турат. Балдар баягы азыр жанагы мелдештерине катышып жүрүшөт да, үшүп калбасын деп обед даярдаттык эле. Ошо обедтин тушуна туура келбей калгандыгына байланыштуу эми кечки
кечки тамак бергенге аракет кылып атабыз. Мына буюрса баардыгы өздөрүнүн мелдештерин бүтүрүп келишсе, ысык тамак менен камсыз кылабыз. Биз деле ошо мамлекетке карайбыз да, мамлекетке көз карандыбызбыз да, ошо колдон келишинче ошо 3 күн келген конокторубузду таарынтып албай, жылуу сөзүбүздү аябай ошо тосконго аракет кылып атабыз. Жакшы, буюрса ошол кечээ ошол биз барганда да айтышты да, мындай аябай камбул келишиптир депчи, отун сууга чейин баардыгын алып келиптир деп. Анан баягы Кудай буйрса мен ойлоп атам, жакшы болот эми. Анткени сиз сыяктуу ошол баягы мекенчил, анан эң негизгиси ошол кесибин сүйгөн агайлар да. Анан ошол азыркы биздин эл, ошол жерде жашап аткан окуучулардын маанайы кандай? Анай энди мындай алганда жакшы. Сабакка келбейт да, энди онлайн болгондо ошондой экен да. Ал окуучулар азыр келем дегендер көп. Бул жака келем дегендер ham келе албай калды да. Өзүнүн акча болсо баралы дегендер ham болду. Бишкекке. Мына бул тополоң бизди азмаз шаштырып койду да. Эми агай, мына айтсаңыз, онлайн деген сабак болбойт да өзү негизи. Кыргызга кандай? Туура келеби, табитне? Биздин мындай сабак бергенде кандай болуш керек? Жагдан туура келбейт ал. Келбейт так. Ошо болбойт. Үйдө ол бала эмне кылабы кылбайбы аны көрбөйсүң. Сизге спорттун кайсы түрү? Мен грек-рим боюнча СССРдин спорт чеберімін. Баракелде. Өзүм Киевден бүткөнмүн. 87 бүткөнмүн да. 90 жыл келгенмин ушу Кыргызстанга. Келип ошондон бери ушул тармакта иштеп атам да. Спортко дегеле онлайн болбойт. Вообще болбойт. Текшере албайсың. Демек, мээнет кылып тер төгүш керек. Күнүгө 3-6 урок кылдырыш керек. Эгер чыгам десе, өсөм десе. Азыр өзүмдүн залымда да балдар бар, күрөштөн берем. Жумасыга 4 жол болот. Эртең менен ден өздөрү кылышат зарядканы үйүндө. Эми уктап калганы бар, башкасы бар агай. Баягы эми штат болбосо болбойт да. Спортко кызыккан өзү турат. Кызыкпаган тургуза албайсың аны. Моюндан байланган ит тууга жарабайт дегендей кеп. Өзүнүн мындай эмеси болсо, жүрөгүндө ото болсо чыгам десе чыгат. Жакшы агай. Мынакей эми сиз кыргыз эле эмес, дүйнө жүзү тааныган адамсыз да. Анын ичинде мугалим, машкыруучу, спорттун чебери. Анан ошо шакирттериңиз, кайсыл шакирттериңизди айтсаңыз болот? Азыр алыш күрөшү боюнча Кыргызстандын сборныйдын тренери болуп жүргөн Карабай Мирбек деген биздин өзү кызга жактан болот. Ошол сиздин шакиртиңиз Азияны мирге барып күрөшүп эме кылышып келди. Дагы көп окуучулар азыр. Жакшы агай, өзүңүз канча жашта чеберлик, мастерликти жактадыңыз? Мен 80 Олимпиада 81-жылы Москвада толтурганмын, мастер спорт СССРди. Украинанын 7 жолу чемпион болгом, Украина азыр. Тополоң болуткан шаар. Киевде жашагам да, 11 жыл жашадым. 3 жолу чоңдор арасында, 4 жолу Бангладеште, Союзда 2-нчи местени алдым, Ригада 3-нчи местени алдым. Кийин акыры бул Кыргызстанда 96-жылы 1-нчи Спартакиада болдум Кыргызстанда. Ошондо финалга чыктым, серебряный медаль. Күрөшпөкөнү серебряный медальдагам ошол Кыргызстандын 1-нчи Спартакиадасында. 36 жашында күрөшкөм. Жакшы агай. Болсун эми игиликтер да алда деп ойлойбуз, анткени Кудай буйрса баягы Кыргызда жакшы сөз бар. Неме өзү негизи 30тан ары көчсөй дагы шакирт тарбиялап, анан кийин эң негизги шакирттер менен сыймыктанат эмеспи? Буйрса шакирттериңиз да көп чыга берсин. Анан ушул мынакей агартуу тармагында кесиптик лицейлердин орду өтө чоң. 80 жылдык маарекелер да куттуу болсун. Анан негизги ушул маарекенин же болбосо ушул ачылыштардын негизги максаты эмне? Ачылышыбы же бана открытиясы да? Жалпы ошо ачылышы, ошонун оюндары максаты эмне? Достукту, ынтымакты бекемдөбү же кандай? Ачылышы энди бул 7 дубандан келип атпайбы, 8 команда. 8 команда. 8 команда. Ошол балдар бири-бирин көрүп, бири-бирине таанышып, бири-бирине дос болушат. Биринчиден бул же ал балдарды бир көчөдө бири-бирине таанышпайт алар. Сен ичинде окуйсуң тааныбайт да. Мына открытияда келгенде эл көрөт. Балдар бири-бирин көрүп таанышат. Ал менин балдарым бир экөө айт, нарынтар менен тааныштым. Ошондой да таанышып дос болушат. Анан мындай бизде азыр Баткенде болгон окуяда көрдүңбү? Нарындыктар бар, бардыгы бар.
Баягы генералым айтты, бүт бутону бүткөндөр деди, согушка баргандар деди. Лицейлер даярдайт да бар жакта. Ошон үчүн бири менен дос болгону жакшы да. Жакшы. Демек ушул сиздин кандай кошумчаңыз бар? Мен бул 80 жылдыктын белгилениши жана ушундай баягы чоң деңгээлде өтүп жаткандыгын бирден бир себеби мен ойлойт элем ушу кесиптик лицейлердин дагы келечегин кеңейтип өздөрүнүн баягы эмесин жайылтуу, элге жайылтуу да. Ушундай баягы бизде негизи кыргыздарда мындай эме бар эмеспи? Лицейде окуйт экен, азыр эми мурда училище деп койчу эле го. Училищеде окуйт экен десе эле баягы двоечниктин баары ошол жакта, баягы тентек мектептен куулгандардын баары ошол жакта депчи. Ошону ошондой түшүнүк бар болчу. Ошондой түшүнүк бар болчу да. Ошол нерсени азыр мына биздин ушундай мероприятияларды өткөрүп, ушундай кенен жайылтып жатканыбыздын бирден бир себеби бул өзүбүздүн биз эмгегибизди элге жеткирүү. Сиздер ойлогондой училище мындай эмес, азыр лицей болгон, лицей мондай балдарды тарбиялайт. Лицей тарбиялаган балдар жок болсо, мисалы сварщиктер жок болсо, жанагындай үйлөр салынбайт. Мисалы эле темир жолдун жанагы биз чыгарып аткан машинисттери, помощниктери жок болсо, биздин темир жолдун келечеги каяка кеңейет эле деген сөз да булчу. Мисалы ашпозчулар жок болсо, биздин каяка тамактын азыр көптөгөн түрлөрү бар, көптөгөн ресторан, кафелер ачылып, прям жайылып жатат. Ошол нерселердин баары кичинекей нерседен башталып атпайбы? Жанагы ааламга жол айылдан башталат дегендей элечи. Ошол нерсени мындай доказывать этип, калың катмай элге далилдеп жеткирүү да. Сиздер ойлогон училище мындай эмес, жок мондай лицей болгон деп далилдеп жеткирүүгө бирден бир чоң кепилги турат да бул жердечи. Дагы бир маселе бар. Ушул мен байкап атам, ушул лицейлерди бүткөн кыздар, балдар кышы жайы аларга жумуш бар экен, Мисалы, жанагындай сиздер тарбиялап аткан ошол кесипкөйлөр, мындай жогорку окуя бүткөндөр кээде жумуш таппай калат экен. Юристтер көп экен, экономисттер көп экен. Ушул орто кесиптик лицейлер абдан кайсыл жак барбасын жумуш көп, айлыктары да чоң. Жакшы, анан агай, ушул нерселерди Баткенге уюштурса болот беле? Биз ушул вопросту көтөргөнбүз. Жылыга ушул Борборго эмес, Баткенге. Мындай да шу, ар дубанда өткөзсүн деп. Например, быйыл Бишкекте болду, кийинки жылды Баткен, Талас ошондой. Мурун ошондой болуп жүргөн. Союз мезгилинде. Азыр эмнеге кандай болбой калды? Азыр только Бишкекке биз келе албайбыз, көрүп атасың. Biz Bişkek'ten barsın Batken'i görsün. Sköltür barsın. Sköltür bilmeydi Batken'in. Ürkandı. Şimdi aylankan жақсы dedi. Ары Дубайда область өткізгені. Демек ошол биздин билим министрлигине дагы сунуш, ошол нерсени балким ошол баягы эл көрүп, анан ошол жерге барып таанышып, жеринен көрүп, Баткен эмне, Көл эмне, Талас эмне дегендей, бул дагы жакшы. Балким кийинки жылдарда Кудай таала насип болсо, ошондой болсо жакшыраак болот го деген ойду айтып келип атат. Сиздин оюңуз кандай? Туура элеби? Ушундай. Мен агайга бирден бир кошулат элем. Ошентип биздин 7 Дубанда баягы өтсө, мисалы быйыл Бишкекте өтсө, кийинки жылы Таласта, анан Баткенде, анан Ысык көлдө болсо, бул бир жерден балдарга болгон баягы Кыргызстандын биздин керемет жерлерибиз бар, бирчи сөз менен жеткиргиз. Ошол керемет жерлердин дагы балдар тарыхына жете билет эле. Баягы спорт боюнча барып, анан өздөрүнүн ар бир биздин областтардын ар кандай жерлерибиз бар го. Ошол жерлерди көрүп келет эле. Анан ошондон дагы мындай патриоттук сезим пайда болот эле да булардачы. Азыркы Кыргызстандын келечеги да биздин бүгүнкү жаштарыбызчы. Бизде мондай жерлер бар турбайбы, көрө элек болчубуз, мына көрүп келдик деп, алар кандайдыр бир мисалы эне аталары менен болобу, же туугандары менен болобу, же болсо жана келин алуу, кыз алууда эле көрбөсө, атайын барып бизде көрбөйт ал жерлердечи. Анан ошо бир спортту шылтоолоп барып көрүп келсе деле бул эң жакшы бир жөрөлгө болот эле да. Жакшы. Анан өткөндө ошол эми баягы бүгүнкү темабыз ошол мугалим сааты деп атпайлыбы? Анан ошол 80 жыл жөнүндө сүйлөшүп атабыз, Баткен жөнүндө айтып атабыз. Негизи эле ошол азыр сиз башка бир маалыматтарды айттыңыз да? Болуп аткан, ошол жерде аралашып жүргөн. Биздин чоңдорубуз өткөндө ошол Акылбек Үсөнбекович айтпадыбы? Баардык маселелер чечилген, акчаларын бөлүп койдук депчи. Анан спорт каяктан өнүгөт, эгер акча жетпесе,
топ жок болсо, башкасы жок болсо, ушул боюнча да бир айтып берсеңиз. Балким мындай өзүңүздүн оозуңуздан балким башкаларды угуп бир мындай үлгү өрнөк алабы деген ой. Спорт бул жакта болуп атат эле деп койгон мен ал аны өткөзүш үчүн инвентарь керек. Например, лицейлерге бизге топ маселеси нөл. Эч бир тыйын бөлүнбөйт экен. Эмнеге бөлүнбөйт? Мана бул барып келген мелдештерге дагы бир тыйын бөлүнбөйт экен. Өзүңөр тапкыла дейби агай. Sen direktler şu koldan kelgen berdik. Mana hazır 2-3 direktörge kirdim. Akşam yok deydi. Men daha önce bilemiz kayadan akşam tavat bular bilemiz. No bizden aytkız kelbeyt, endi aytsan to'g'ri kelbeydi. Böyle işke tavıladi. Sportga kelgende tavılbay qoladi. Bu da negizgi masele. Negizgi masele. Mana kecha gana bolуп өттү ama iyunda kol oyunları dep, kolejler oyunları. Biz Batken областында bir komanda keldik. Ал жерде проблема болду, жол кире. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу угармандар, көрөрмандар, насихаттын угармандары, Марванын көрөрмандары, бүгүн сиздер менен биз мугалим саатында ошол Баткендеги деги эле ошол Кыргызстандагы болуп аткан окуялардын маңдай тескеги жөнүндө сөз кылып атабыз. Канткенде биздин агартуу өсөт, канткенде ийгиликтер жетебиз, канткенде спорт өсөт деген негизги маселе да. Анан Айсалкын айым айтсаңыз, ушул агартууда жүргөн кыргыздын бир патриот адамы жараны катарында негизи эле ушул лицейлерге дагы кандай өнүп өсүү үчүн кандай сунуш пикирлериңиз бар? Кандай кесиптер ачылыш керек же балким, же кайсыл сааттар көбөйүш керек? Мен биринчиден эле бул уже мен тарбия завучу болгонго чейин эле ушул нерсени аябай каалап келгем. Азыркы биздин балдарыбызды өзүбүздүн үйүндө эне атабыз эмес, мугалимдер эмес, интернет тарбиялап калды. Сетевой тармактар тарбиялап калды деп айткым келет да. Анткени жана Instagram, YouTube, Telegram баардык жерде уже буларга эч нерсеге тыюу салынган жок. Ошондуктан булар үйдөн эне атасын дагы укпайт, мугалимдерди дагы укпайт. Билбейм, бир кандайдыр мына мен деле өзүм жашмын баягы, бирок ошо мен окуп жүргөн кезде мугалимдерди көргөндө же болбосо көчөдө өтүп баратсаң, ошо сага сабак берген мугалим келатса мындай айбыгып жол бошотуп, же болбосо бир жерге кире калып баланча мугалим келатат деген ушундай эме болчу эле, бирок азыркы жаштарда андай жок. Салам бергени салам берет, салам бербесе сүзүп эле жакшынакай эле өтүп кетчет, көчөнү эле-элечи. Ошондуктан мен ушу деги эле мектеп саатына, лицейдин саатына ушу ыйман деген сабак кирсе деген эмемин да. Бизде окуп жүргөндө азыр киреби кирбейби эме мектептердин программасында адеп сабак деген кирчү эле, бирок ал адеп менен ыймандын экөөнүн мааниси совсем башка да. Адеп болгондо адеп конокто кандай отуруу керек, конок келсе кандай дасторкон жазуу керек, кыз кандай адептүү болуш керек, бала кандай адептүү болуш керек деген сабактар өтүлөт эле да. Бул ыйман деген өзү башкача да. Ошо ыйман саатынан мындай көп саат эмес, аз болсо да кошсо ошол саатта биздин балдар кичине мына жүрөгүнө ыйман алып, улууга урмат, кичүүгө ызат деген нерсени, же болбосо мугалимди кандай сыйлаш керек, эне атанын кандай тарбиясын туура кабыл алыш керек, ушундай эмелерди үйрөнөбү деген оюм бар да. Мен ошо бирден бир кааларым ошо ыйман деген саат кошулса аябай жакшы болот эле да. Мен өзүм баягы бул тарбиялык жаатында эмгектенгендиктен аябай мени өкүндүргөнү ошо балдардын, азыр айтпайм баягы ыйманы жок, аябай балдардын аябай тартиптен кеткен деп айтпайм, Кудайга шүгүр жакшы. Бирок ошол нерсебизди дагы аз-маз жакшы болуп турган нерсебизди такыр жоготуп алгандан көрөкчө, андан көрө кошумчалап дагы өйдөлөтүшсө, ушундай сааттарды кошсо деген оюм да. Ага кандай сиздин алдынча кошумча? Баягы айткандай ыйман сабагына кириш керек да. Энди мына өзү биз мусулман мамлекети болгондон кийин мусулман жылтыям ушаш керек да. Азыр бизде көбү бөлөк диндерге өтүп кетип жатат. Чындап эле айтканда мусулманчылыкты да кошуш керек деп ойлойсуз. Агай, ушул боюнча бир суроо берейин да. Ушул Баткенде ушул маселе боюнча мындай ыймандуу окуучулар дейбизби, же болбосо кандай, же болбосо тескерисинче өсүп атабы же кандай?
Акыбал кандай? Бизде ал жагы шаарда андай эмес, айылда жакшы. Айылда жакшы. Шаарга энди эки жактан келгендер көп. Бири-бирин жакшы таанышпайт да. Мечитке эле барбайт, эч андай кылышпайт да. Шаарда бизде азыр Кызылкая шаарында мечитке көп жаштар барат. Имандуу көп. Ана арасында андайлар бар, но аз андайлар бизде. Урматтуу коноктор, баягы эми негизги сиз жакшы сунуш айттыңыз да, ушул көп мугалимдер айтышат. Ушул иман сабагы болуш керек, иман деген башка деп, адеп башка деп. Анан ушул кээ бир мугалимдер сабак баштаганда бир 5 мүнөт ушундай токтолот экен. Тарбия жаатыначы. Балдар кыздарга насаат айттырып, телефон токтоп алып, же болбосо өчүрүп, анан баштайт экен да, класстарга киргенде. Анан 40 мүнөттүн баягы сабактарын берет экен. Ошол негизи туурабы же ал деле жетишсизби? Жетишсиз эле болот. 5 мүнөт. 5 мүнөттө да вот сабак башталардын алдындабы же болбосо бизде мына мисалы 97 темир жолчулар кесиптик лицейинде ар жуманын башында биринчи күнү, анан аягында 5-чи күнү биз салтанаттуу түрдө линейка кылып турабыз. Ошол линейканын жүрүшүндө сөзсүз түрдө биринчи гимндерди ырдатып, ошондон башталат да негизичи. Кыргызстандын баягы өзүнүн эмесин билиш керек биз. Кандай тиешелүү эмелер бар. Андан кийин эле ошо биз тарбиялык жаатына өтөбүз. Анан баягы 3-чү, 4-чү вопрос, суроолор боюнча ал уже иш жүзүндөгү информацияларды беребиз да. Аны деле уккан бала угат. Ошол жерде мисалы 200, 300 бала турган болсо, ошонун бир 10 укса, мен ошого Кудайга шүгүр дейм да. Анткени азыр балдардын оюнун баары эле башка болуп атат. Анан ошо эсли мүмкүн болсо ошо иман сабагы көбүрөөк саат болуп кошулса, балдардын азыркычы мына агай айтып атпайбы, башка диндегилер дагы мына көбөйүп атат, түшүнүксүз болуп атат депчи. Аны деле биздики мисалы динди жабынып алып кандай бир жаман нерселерди жазып аткандар да болуп атат. Анткени ошол адамдарда мен түшүнүгү жок. Дин жөнүндө түшүнүгү жок. Өздөрүнүн кызыгуусу үчүн же болбосо бир кандайдыр бир түрткү болгон адамдардын кызыгуу үчүн ошол нерсени кылат деп ойлойт элем да. Мына акыркы мезгилдерде аябай көбөйүп атат. Кыздарыбыз жанагындай жоолук салынып, ал жакшы иман жолуна түшкөнү, бирок ошону кээ бирөө түшүнбөй, убактылуу өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы үчүн салынып, же болбосо ошондой салынып жүрүшүп эле башка жолдордо жүргөндөр. Мисалга эле келтиргенде мына мен бир көп эле жол көрдүм, ошондой жоолук салынып эле жакшынакай узун кийип, ушинтип жүргөнүнө кыздар бир тамеки чегип турганын көрүп аябай зээним кейиди да. Алар баягы өздөрүнүн эле жеке кызыкчылыгынын артынан баардык адамдардын баарына ошондой ойду келтирет да. Ой, бул жоолук салынып жүрүп деле минтип атпайбы дегенчи. Ошон үчүн ошо жоолукту кандай максатта салынат, намазды кандай парызда биз окуйбуз деги эле бул иман деген өзү эмне экенин ошо жаштарыбыз биздин билим түшүнбөй эле кээ бирөөлөр түрткү болобу же ошо ар кандай айтып атпайбы, интернет тарбиялап атат бизди депчи. Ошол жактан тарбияны алып эле баягы ар кандай жакка кетип атышат да. Ошон үчүн ал сиз айтып аткан 5 мүнөт алык, 10 мүнөт алык биздин берген тарбиябыз эч кандай жетишсиз. Жакшы. Өткөндө ошо бир кыз айтат, ошол өзү жолук салганга чейин тамеки чекчиккен да, тамеки чекчиккен, иш чеккен, анан ошол жакшы эжелерге жолугуп калып, анан жолугун баштадым, бирок тамеки мазасынан таштап келатам дейт да. Анан кээде жана кой аксага менен жүз дейт, балким негизги эми динибиз болсун, иманыбыз болсун баягы таза. Анан бирок ошону адамдардан көрөт экенбиз да. Ошон үчүн баягы кийимдер болсун, кандай болбосун, баягы балким ошол адам деп түшүнүш керек экен да. Ошол адам деп, балким кээ бирлер оңолуш үчүн ошондой жолго барат экен. Анан ага айтсаңыз, ошол кээ бир лицейлерде ошол жатаканасы менен да, жатаканасы менен ошо жат окуйт. Анан ошол сиз баягы мындай тажрыйбалуу агай катарында ошол кээ бир окуу жайларда жатаканасы жок. Балдар барып келип окушат. Ошол мына билим алууга, же болбосо талим тарбия алууга кандай комплекстүү талим тарбия алганга кандай мүмкүнчүлүктөр туура эле болобу же болбой калабы? Жатаканасы болуш керекпи, кандай? Эми жатакана деген бул алыстан келсе жатакана болуш керек. Если ошол шаарда туруп эле ошол жерде окуса, жатакананын эмне кереги бар? Кереги жок, Ошо кээ бир мугалимдер айтат экен да, ошол өткөндө конокторго келип айтат. Жатып окуган жакшыраак болот, илим жугат, анан сыртка чыкканда эле
туура эмес вирустар кирип кетип атат дейт го. Ал андай эмес. Эми адамды өзүнө зависит кылат ал. Үйүндө келип окуп, жатып окуса эмне ошо ишти кылат да баары. Үйүндө келип окуса ошо ишти кылат. Жатып окуса дагы көбөйүп кетиши мүмкүн, Көбөйүп кетиши мүмкүн даже. Үйүндө жатып окуган жакшы да. Барып келип, ата энесинин кашында. Күндө контроль турат ата энеси. Енді баяғы жатып оқығандар вынужденда барып келген жол кіресе эле уже канча түшөт. Жакшы. Сиздерде ушул канча бала жатып окуйт? Жатаканада. Бизде азыркы учурда 54 бала жатып окуйт. Биринчиден биз биринчи курстардын жаңы окууга келген окуучуларды жаткырабыз. Алыстан келгендерди Жалал Абад, Ош, Нарын, Көл, Таластан келген окуучуларды биринчи. Баткенден барбы? Бар, Баткенден дагы бар. Ошолорду биз биринчи жаткырабыз. Мына жогоруда айтылып өткөндөй эле, сиз Баткенден барбы деп сурап калганыңызга байланыштуу. Мына өткөндө эле караңгы эме болуп Баткен окуясы башталганда ошо баткендик балдардын баары конечно баягы көкүрөк кагып чыгат экен. Алар анан биз ошол убакта атайын план түзүп алып 7 дубан, 1 тууган, Кыргызстан Баткенден башталат. Биз ынтымактуу үй бүлөбүз деген аябай патриоттук темаларды алып алып, күнүгө баягы класстык сааттарды өтүп, балдарга түшүндүрмө берип, ар бир баланы ошол кезде баягы патриоттуулукка үндөп, мисалы Кыргызстанда деги эле биздин өзүбүздүн башыбызда эртеңки күн кандай күн түшпөсүн, ушу биздин туруп берчи эр азамат балдар сиздер деп ошолорду тарбиялаганга үндөп, ошондой демме-дем ошондой ачык сааттарды өтүп жаттык да. Жакшы. Ошол баягы эми жаш балдар да булар баягы кайсыл жакка бурса кетет да агай. Анан ошол негизги силер ошол балдар тарбиялап атканда өзгөчө кандай ыкмалар менен тарбиялайсыңар? Спорт жагынан же спорт жагынан болсун, талим тарбия жагынан болсун, кандай азыркы биздин балдарды кээде мурун биз эми союзду көрүп калган, бир аз ушул даам татып калган, же болбосо ошол программада өскөн балдар катары биз уруп койсо, биз мына кадимки эле болчу да. Азыр эми антсе башкача болуп калат атпайбы? Кандай кылып тарбиялаш керек? Азыр балдарды уруп сөгүп тарбиялай албайсың. Болбойт. Сени өзүң наоборот тарбиялап кет, үйдөгө тартып. Аларды просто түшүндүрүп, мына телефон сага зыян, көзүң көрбөй калат, эртеге эле мен бетиге эле айттым. Залга келсе тренировка алып келбе. Тренировкадан чыгып үйүңө кет. Көчөдө жүрбө. Жана балдар кошулуп деп бизде залдан ошондой деп чыгарабыз да биз балдарды. Бизде азыр көп телефонго уруксат бербейбиз да, короче. Телефон көп нерсени бузат экен да бул. Мен кошумчалап коеюн, азыркы балдарды сиз айткандай эле уруп согуп, денесине залал келтирип тарбиялай албайсың. Ошондуктан бизде основном өспүрүм балдар, мына 14, 15, 16 жаштагы балдар болгондуктан биз кандай жол менен тарбиялайбыз буларды? Кээде туруп ошолор тең катары досу болгонго туура келет. Кээде туруп ошолорду жакшы жолго салыш үчүн бир тууган эжесиндей мамиле жасап, бир тууган энесиндей мамиле жасап, бир тууган даже атасындай мамиле жасап тарбиялаганга туура келет да алардычы. Анткени мен ойлойм, балдарга катуу сөз айтып, тилдеп, жаман сөз менен сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп тарбиялагандан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ошондуктан ар бир баланын, мисалы жаман, тентек баланын дагы жакшы жагы бар да. Ошо жакшы жагын кечке айта берип, жаман жагын жаап коюуга болот. Жакшы жагын кечке айта берсең, мындай го негизи эле ай сен окубайсың, сен эки аласың, сен мондайсың дей берсең, бала ошол эле бойдон калат да. Ошол балага сен күчтүүсүң деп. Ошол балага кандайдыр бир стимул берип, бир нерсени жаттап келсе дагы, мисалы эптеп, септеп 2-ге 3-кө айтып берсе дагы, даяр эмес болсо да, сен азаматсың, бүгүн жакшы айтып бердиң, ошон үчүн бүгүн сага 4 коем. Мындан дагы жакшы окуп келсең, эртең сага 5 коем деп стимул берсең, эртеси ал бала кадимкидей баягыны жаттап келет да. Анан баягы кээ бир эмелер бар. Сен бүгүн да даяр эмес экенсиң, баягы эле 2 сага. Сен болсо ошентип шагын сындырса, анда бала ошол эле шагы сынган бойдон калат да, уже ошол окуу жайга дагы, ошол мугалимге, ошол сабакка дагы такыр көңүлү жок болуп калат да. Ошондуктан биз көбүнчө балдарды алдоо менен, дос
керек маалда досундай мамиле кылып, эне керек маалда энедей мамиле кылып, бизге баягы шаар жеринде болгондуктан эне аталары жок эле, баягы эне аталар айылдан, балдар өзү эле келип атпайбы. Жаңы эле эне атанын, энесинин ысык нанын, ысык чайын, атасынын койнунан чыккан балдар башкача болот. Биз ошо балдардын баардыгына өзүнүн эне атасындай боло албасак дагы үйүндөгүдөй жылуулукту бергенге аракет кылып тарбиялайбыз. Өзүбүзгө тартабыз да. Демек, ошол баягы сизге окшогон мындай ошол усулду билген агай эжелер жашайт. Билбегендерге да кандай кеңеш айтат элеңиз? Негизи бир орунда турбаш керек. Жок, менин мисалы мугалим деле да, мугалим деле канча жыл окуса деле, 5 жыл окуйбу, 9 жыл окуп академияны бүтсө дагы мугалим эч качан бир орунда турбай издениш керек. Азыркы жаштардын талабына ылайык иштерди кылганга аракет кылыш керек. Ошол жаштардай болуп окуп, ошо жаштар мисалы азыр бир сабакты мисалы мугалим өтүп атса, азыр телефон деген жөнү сөз болуп атпайбы? Ошол теманы тиги бала мугалимден биринчи билет, анткени уже телефондон, интернеттен баарын тапса болот да. Ошон үчүн башкача ыкмалар менен балдарды өзүнүн сабагына, өзүнүн тарбиясына келтирип, тыгыз мамиледе кармаш үчүн мугалимдер дагы бир орунда турбай издеш керек, үйрөнүш керек, окуш керек. Эч качан бул окуунун зыяны тийбейт. Изденип окуунун гана үстүндө болуш керек. Инновация кириш керек да. Жаңылык кириш керек. Жаңылык. Анан өткөндө ушу бир лицейдин мугалими айтып атат, ошол жанагы бизге келген балдар кыздар көбүнчө атасы жок, жетим балдар келет депчи, баягы социалдык абалы начар балдар келет деп айтышты. Анан ошондой балдарга кандай мамилелер жасалат? Алар ата эненин мээримине муктаж болсо керек. Андай балдарда дагы баягы көз карашынан көрүнүп турат, ошо баягы педагог болгондон кийин билип каласың, буга кандай мамиле керек депчи. Андай баягы социалдык жактан муктаж болгон балдардын деле негизги булардын мүнөздөрү мындай болуп калат да. Менин статусум мындай да, мен кыла берсем болот. Менин статусум мындай да, мен аны жазай берсем болот. Баары бир мени урушпайт же болбосо ушундай деген негизги 90-80% ушундай көз карашта болот ал балдарчы. Анан ал балдарга негизи түшүндүрүү менен мамиле кылабыз. Сени мисалы эне атасы жок болуп калганга же болбосо ушундай социалдык тармакка туш болуп калганына эч ким күнөөлүү эмес ага. Бул да болсо сени сыноо болушу мүмкүн. Ошол сыноону сен жакшы нерсе менен басып өтүшүң керек, өзүңдүн жаман жактарың менен көрсөтпөй деп. Андайлар уже бизде лицейде 70-80% ошол социалдык жардамга муктаж окуучулар келишет. Алар деле баягы менин өзүмдүн тажрыйбамда 1-2 жылдын ичинде окуусун бүткүнчө полноценно эле эне атасы бар балдардын катарына кошулуп, тарбияны алып чыккан да балдар бар. Ошо тарбияланып өзүнө сиңире албай тескери кеткен дагы балдар бар, жок эмес. Жакшы. Агай, алтындай болгон убакытты бөлүп келип, мына убактыбыз соңуна келип калды. Эми жалпы ошо эл үчүн, ошо Баткенден келген биздин сыйлуу коногубуз үчүн жалпы мугалимдерге, кесиптештериңизге, эл журтуңузга сиздин бир каалоо тилегиңиз болсун. Не кылат дегенде баардыгына ден соолук берсин. Мынау окуучулар üzerinde жакшы окутушка, ошо мугалимдерге баардыгы тынчтык болсун, амандык болсун. Баарына тынчтык каалайм. Тынчтык. Ийгилик каалайм. Бизде ушул ишибиз. Спортто болсо, спортто ийгилик. Илимде болсо, илимде ийгилик. Баарына. Рахмат агай, ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, мынакей балдарыңызга ата болуп, баягы кээде ата энесине караганда устатын агайын жакшы көрөт да балдар. Анан ошолорго атасынан да жакшы көрүп калган балдарды билебиз. Анан ошолорду өстүрүп, Кыргызстанга салым кошуп атасыз. Ден соолуктуу болуңуз, көп жашаңыз. Ийгилик каалайбыз. Сөз сизде. Темирлан мырза, эң биринчиден сизге чоң рахмат. Ушундай жакшы иштерди уюштургандан жазбай келесиз. Лицейлерге жардам берип, өзүңүздүн жакшы иман сабактарыңызды өткөндөн жазбай келесиз. Сизге ушул эфирден пайдаланып ыраазычылык билдиргим келет. Кудай таалам дагы сиздин ишиңизди илгерилете берсин. Ар бир сизге айтылган каалоо тилектердин баардыгына периштелер амин деген болсун. Анан Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, бейпилдик болсун, Кыргызстаныбыз
өнүгүп өсө берсин. Ошол өнүккөн Кыргызстандын ичинде кесиптик лицейлер биз дагы өзүбүздүн жолубуз менен өнүгүп өсүп жакшы Кыргызстанга деги эле дүйнө жүзүнө төбөсү көрүнгөн балдарды тарбиялап чыгарууга биз да умтулабыз жана ошону Кудайым насип кылсын. Чоң рахмат, урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн сиздер Мугалим саатында ошол атайын биздин конокторубуздун омоктой ойлорунан жакшы насихаттарды алды деген ойдобуз. Насихатта кала бериңиздер. Элибизде тынчтык болсун, ынтымак болсун. Ынтымак бар жерде дайыма ырыскы мол болот дейт Кудай буйрса. Ошол сиздер тарбиялап өстүрүп жаткан улан кыздар Кыргызстаныбыздын келечегине салым кошкон азаматтардан, кыздардан болсун деген тилекте бүгүнкү Мугалим сааты программасынын соңуна келип калдык. Кийинки одон амандашканча саламатта болуңуздар.